Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан Кыргыз элинин Манас баатыр эпосу жөнүндө көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Оразбактын варианты негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндө Манас романын жазганмын. Мына бул китепче силердин алдыңарда турат. Бул китептерди кийин мен өзүм орус тилине которуп, 2 варианты тең атайын интернет сайт ачып, эпос Манас .com деп ошол жерге сатуу үчүн койгонмун. Азыркы учурда мен Шилтиктин 2 бөлүгү болгон Семетейдин үстүнө иштеп, Семетейдин 2 том романын жазып жатамын. Мындан тышкары мен бир нече айдан бери ушундай видео тасмаларды чыгарып, орус жана кыргыз тилдеринде айтып, аларда Манас жөнүндө түшүнүк берип, эпос жөнүндө түшүнүк берип, жана өзүмдүн романдарымдан үзүндүлөрдү окуп жатамын. Мен орус тилиндеги видео тасмаларын дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолууда. Мунун өзү эми биздин дүйнө жүзүндөгү ар жашоочу Манас эпосу менен өзү эне тилинде же өзү жакшы билген тилде тааныша алат дегенди түшүндүрөт. Менин романым жогорку деңгээлде жазылгандын далили катары анын былтыр Өзбек Республикасыны жарык көргөн түрк адабиятынын 100 томдук антологиясына кошулгандыгын белгилесе болот. Бул антология түрк адабиятынын берметтери деп аталып, анда кыргыз адабиятына 9 том бөлүнүп берилген. 81 томдон 93 томго чейин. Ушул антологиянын 88 томунда менин Манас романымдын 1 томунун өзбекче котормосу басып чыгарылды. Котормонун автору белгилүү өзбек жазуучусу акыны Рахим Карим. Мына мен силерге өзүмдүн романым боюнча, эпос боюнча кыскача айтайын дегеним ушул. Эми силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Кызыма көрүндүк берип, анын атын билүү үчүн дагы нарт төлөп, аябай кыйналдыңар го кыргыз туугандар. Ойго батты түлкү. Кыйлачы кумга дуушар кылганыма ичиңерден пушайман болуп, бул кандай акмаккан? Эмне үчүн бизди кайра тунуп жатат деп жаман көрүп, мени сараң, битин сыгып жалаган бакыл деп ойлоп жатсаңар керек. Жок, мен андай эмесмин. Берешендигим, марттыгым боюнча Манастан ашсам ашам, бирок кем эмесмин. Мен силерге азыр оогандыктар жоомарт, бирөөлөргө намысын алдыртпаган берешен калк экендигин далилдеп беремин. Түлкү марттыгын көрсөтүп, кыргыздар үчүн 6000 чапанды 100 капка алып келип, арага үйүп салды. Кана кудалар, ийиңер агаруу үчүн бир-бирден ушул алтын тутондон кийгиле. Кубанган кыргыздар чапандарды кийгенде Түлкү молдону чакырып, бокмурун менен канышага нике байлатты. Кызы жакшы, тектүү жепке күйөөгө тийгенине кубанган кан кулду куруп, кой союп, куда болуп, тай союп, ат кунанды чаптырып, тойду баштаганда тамаша таңдаттырып, күлкүсү күндү баттырып, бутага мылтык атышып, тузду бирге татышып, ооган кыргыз аралаш 15 күн түлкүнүн коногу болушту. 16 күнү кыргыздар үйлөрүнө кайта турган болуп, ордого барышты. Куда сыпайы кайрылды канга ак калпак Жамбакаев. Сиз айткандай болсун, кызыңыз чоңоюп, жемелге жеткенче, бокмурундун жаштык бойунан тарап кеткенче үйүңүздө калсын. Биз 5-6 жылдан кийин келип, келинибизди алып кетебиз. Макул, кудалар разы болду түлкү. Максатына жеткен кыргыздар өз журтуна кайтышып, кубатка каркап тулушуп, курчалып куда болушуп, кучакташып дос болуп, ошондон бери карата ооган кыргыз бири-бирин жамандык кылбайт козголуп. 5 уруу кыргыз ооганда берсе Кудай ынтымак ыкыбал берет ар жанга.
3-нче бап. Манас Батырдың көз командарға көрсөткөн жакшылыгы. Ал оке кыргыздарды ар тарапка айдаганда Жакыттын бир тууганы Үшөндү калмак моңголдардын арасына, Жууша жерине, Доң элине кууп жиберди. Үшөн кытайлардын арасында жашап, өз аты өчүп, көз каманатка конду. Көкчөгө жардан барган Манас жолдо капысынан Үшөндү балдары менен жолуктурду. Алар менен келе жатканда кошойго оогандыктар кол салган уккан Айкөл туугандарын айылга 3 жигити менен жиберип, өзү жортулга аттанды. Көз камандар Баатыр оғандан, Казаттан кайтып келгенче, жайдын башында Кыргыздын жерине жетип келишти. Бул кубанычтуу кабарды укканда кыргыздардын баары күлгөлөң болушту. Ой, Баатырыбыздын туугандары келиптир. Туйгун Манас төрөнүн тууганын барып көрөлү дешип, кыргыздын баары дүрбөп, аттарын токку аттанып, айыл баштын артынан айылдыктар шатман болуп шаттанып, Үшөндөрдү тосуп алганга жөнөштү. Жаңы туугандарды көргөн кыргыздар алардын сырткы көрүнүшүнө аябай таң калышты. Кыргыз деген аты болбосо, кызылдай Кытайга айланган, сөздөрү балдыр-салдыр, кыргыз деп айтар жери жок көз камандар уюн үкүр, жылкысын морун, төрттү койрун, өзүн тебин, айгырды ажыр деп айылдыктардын аябай күлкүсүн келтирди. Булардын эчкисин чигин деп айтканын карабайсың деп күлүштү кыргыздар. Бул жаңы туугандардын эч ким билбеш тилин Касмур калмак Кытайдан айрып болбош жигит. Айылдыктардын катарында көз камандарды тосуп, Манастын каттуу тапшырмасын аткарып, кайнагаларым келет деп, аябай союш малды алып, айылдын четине барган Сани жаңы туугандардын көрдү. Узун кызыл көйнөкчөн, башына чоңак жолук салынган, буттарына кызыл утук кийген Каныкей аттан түшүп, жөө басып, Үшөндү абакем деп узаттап, колунун боорун алып, алдына барды. Анын жүгүнбөй жатканына көз камандардын ачуусу келди. Шариатта адамга адам жүгүнүш атайы жаман кыйын иш. Бир Кудайдан башкага болбойт экен бүгүлүш. Ушул себептен Сани кайнагаларын бүгүлбөстөн тосуп алды. Жайдын ысыгында маңдайынан тери шырпылып аккан Үсөн Каныкейдин тик турганына аябай нааразы болду. Бул кандай кесирлүү катын деп ойлонду Абышка. Алыстан келсек, эмнеге бизге жүгүнбөйт? Эмне, жүгүнсө бели сынып кетет беле? Муну эмнеге иним катын кылып жүрөт? Эгерде ал өлүп калса, Манашты башкарган сенсиң деп баштан ары салса, муну Баатыр көкшө алса, турат эле жүгүрүп, туш келгенге жүгүнүп. Келиним эч адамды көзүнө албаган аябай акмак турбайбы? Эсен аман жерге келип алдыңызбы, аке? Деди Үшөндүн кыжырдаганын байкабаган келин. Сиздерге кут болсун, кара кыргыз жамаатына келишиңиз. Рахмат балам, бай бол. Каныкейге ыраазы болду Үшөн. Келиним аябай кичпейил, жакшы турбайбы? Мен жөн жерден тартынып, келжирей бербестен айылга тезирээк барайын деп ойлогон Абышка илгери көздөй өтүп кеткенде артынан тердеп какаган 7 калмак келишти. Кыргыздын тилин таптакыр билбеген немелер Каныкей менен айылдыктардын амансызбы, эсенсизби деген сөздөрдү түшүнбөстөн эч ким жүгүнбөгөнүнө жинденишип, мун чыкпастан айылды көздөй кете беришти. Алардын алдында бара жаткан жыртык кара эски чопанча бети жолдун чаңынан ботала болгон көкчө көз кыргыздарга өзгөчө нааразы болду. Бул кандай эл? Ичинен сөгүндү калмак. Баары бизге бой көрсөтүп, жүгүнбөй жатышат. Өзгөчө Каныкейдин карабайсыңбы кыйынсынганын? Ал мага ылайыктуу келин экен. Эгерде Манас өлүп калса, анын малын биз алабыз. Шашпай тургула. Убакыт сааты келгенде баарыңа бээлеп, абыгый, мөндү деп салам бердик деп билердик тарбиялайбыз. Кыргыздарга канчалык нааразы болгону менен көз камандар жеке пайда үчүн эч нерседен кайтпашын, ач көз сук экендигин
darı dalildeştik. Kanıke berişendігin көрсөтүп, 100 малды тарткулаганда койго таштаган бөрөдөй болуп, калмактар бири-бирин түрткүлөп, өкүрүп, бакырышып, аларды талап алышты. Көз командар кыргыздардын айылына барышып, түндүгү кичине угузун калмак үйдөн чөчөйтүп тигишти. Алар көптөн бери жуулбаган иштерин, катар кир болгон каражыга шараларын, сыртында, ичинде аябай кара көк асып калган чуңкур кара казандарын үйлөрүнө алып кире баштаганда кыргыздар буга аябай жиркеништи. Калмактардын урунган мүлкүн таза эмесин көргөн Каныкей пушайман болду. Идиш аягын ушундай ыплас кармаган элдин ички дүйнөсү кандай болду экен деп көңүлү сергек Сани башын чайкады. Деги була бизге жакшылык кыла турган элби же жокпу? Манас көз командар тууганым деп үнтүлөп жатат. Бирок булардын сырт көрүнүшү, тарбиясы, мүнөзү толук бойдон кытайча болуптур. Эмнеси болсо да кайнагалар менен ынтымак жакшы жашайды. Ичинен Кудайдан тиленген Каныкейге көңүл бурбастан көз командын катындары кажылдап, калмагынча бажылдап, көчтү түшүрө башташты. Сани жүгүрүп барып, жүктөрүн түшүргөнгө жардам бере баштаганда калмактар аба ырайына нааразы болушту. Бул жерде аябай ысык экен деп көз командар көлөкө жерге барып, кезеги менен дем алып жатышты. Шыпылдап кызмат кылып жаткан Каныкей калмактар көздөрүнө аябай жаман көрүндү. Кара кылач, мунун бир силкедей кири жок кара боюн, кыжырдана сүйлөдү көлөкөдө дем алып турган көкчөкөз. Жалаң чык жибекке чырмалып, жыгылчудай ыркалып, сыланып жүрөт экен бул катын. Ушинтип өзүн карап, коюп жүрсө, кайдан жүрүп бул капыр төрөсүн? Катыны мындай болсо, төрө манасын бул дүйнөдө куу башы төрө шексиз. Туугандар бул сөздөргө макул болуш Каныкейди бир шоба өтүштү. Аны жамандап жатканын түшүнбөгөн Сани калмактарга үйүн тигип үргүлүп, дем албастан жүгүрүп, жардам берди сүйүнүп. Эң кооз кийимдерин кийген кайыпканын кара бөркү Манастын туугандарын келгенин угуп, алардын алдына бээ жетелеп, төө алып барды. Ымалайдын тоосунда, Тарт Капчыгайдын коосунда 17 жашында колго түшүп, Манаска аял болгон кара бөрк башынан калмак болуп өскөндүктөн калмакча ызатты сөздөрдүн унутпаптыр. Абыгый, мөнді пайна! Кас командарга башын ийип, үгүлдөй алып. Үсөндүн эли журттун эши жоктугу, адамдын жакшылыгын билбеген ошондо дагы билинди. Көз командын аялы Субай күйөөсүн туугандары үчүн ушунча малын кызматына аябаган Каныкейди кара бөрккө жамандай баштады. Манастын аялы эртеден кечке бети башын сылап, тазаланып, эрим жакшы көрсүн деп, үзүлтө белин бууп, күндө чубак жуунуп, тазаланган аябагандай кечирилем экен, деди орто бойлуу, беттерин тириш баскан, буруксуп терден сасыган, узун кара чит көйнөгүнүн жеңдеринин жыртыктарынан чыккан уктары көрүнүп турган калмак. Ырыстын баардыгы кирде болсо, аны 3 күндүк жерге кууп, ырыс кызын токтотпогон куу башты эмнеге батырыңар катыным деп алып жүрөт. Ушундай болсо, бул шымшык кайдан жүрүп туусун? Кара бөрк калмакка эмне деп жооп берсин билбей, унчукпастан жер карады. Анын абалын түшүнгөн Субай келинге мээримдүү карады. Сиз да баатырдын жайыбысызбы? Ооба. Калмак тилин кайдан билесиз? Сиз Каныкейден айырмаланып турасыз. Мелтиреп бетин сылаган, жыпарга чылчыланган мындай катынга элибиз көнбөйт. Эл эле жакшы көрбөсө, эч ким жакшы көрбөйт. Туура айтасыз. Бул катындын жоору башкача. Манаска тийгенден кийин анын Сани Рабига деген аты жоюлуп, Каныкей аталып калды. Муну эл аябай жакшы көрүп, эли журт айтканын аткарып, баары буга көнөт. Каныкейдин акмактыгынан, сөздөрүнөн жараганбыз. Бирок средотият болуп, кыргыздарга аралашып жүргенче, муну жаман дебегиле. Өзүңөргө сөз тийип калбасын деп эпөңдөп,
көз командарға қошамат қыла баштады Қарабөрт. Бұл өзі қызы Усырбаева, Дешіп Субай және басқа қалмақтар Қарабөртті аябай сыйлап қадырлай башташты. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.